أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم Ya Rahman Ya Rahim İlahi Amin. El birliği degenler tarihte adı Kırgızstan'ın ahvalı jönünde oy jügürtkөн. El menen bölüşöйүн degenler tarihte. Kazırkı ahval Kırgızstan mına jakınкы kogalаңдан сабак алышыбыз керек болуп калды. Чегараларыбыз аябай кооптуу болуп турат. Жанкын кошуналарыбыз мына жакында эле кол салып, кандай дүрбөлөң болуп, канча киши каза болуп, канчасы качып, ушундай бир чоң бир когалаң болду. Мунун кийинкиси кандай болот? Азыр мына Kırgızstan koşunlar менен чегараларды чечмейинче ар кандай талаш тартыштар боло берет. Жакынкы кошуналарыбыз мына азыр чегараны 2 эсе, 3 эсе эмес, 10 эсе бышыкташыбыз керек болуп зарыл болуп турат. Себеби азыркы геополитика саясаты өтө катаал болуп атат. Tacikistan Құдай Таалам Рамазан айында Кыргыз элине зулумдук кылдырды. Бул Аллах Таала бирөөнү катуу бир жазага тартам десе, күнөөлүү иштерди өтө бир катаал зулумдук кылдырат. Ошону Тажикстан Кыргыз элине зулумдук кылды десе болот. Şu өткөндө Ороз айында Шахрул Харам деп коет. Согуш эмес, бирөөнү жаман сөз айтууга арам кылынган айда тажик кошуналарыбыз Кыргыз элине зулумдук кылып кол салдык десек туура болот го дейм. Эмне үчүн Аллах Таала Тажикстанды ушундай жамандыкка түртүп атат? Бирөөнү жазалайм десе, Аллах Таала ошону бир ушундай бир зулумдук, өтө бир Кудайга жакпаган иштерди кылдырат. Мына Тажикстан ушундай нерсеге кабылып калды. Эртеңки күнү кандай болот? Эртеңки күнү азыр мына тамыры жок өлкөлөрдүн бири Украина. Мына кандай тарих болуп атканын көрүп атасыңар, эмне болуп жатат. Эртеңки күнү Тажикстандагы ушундай акыбалда болуп калышы мүмкүн. Себеби ар жакта өзүңөр билесиңер кайсы өлкө турат жана кандай куралдуу күчтөрү бар. Эгерде ошол жерден анча-мынча бир когалаң болуп кетсе, Тажикстан бизди көздөй сүрүлөт. Эми ошондо биз кандай кылып тозуп алабыз, кандай болот, бул кандай болуп бурулуп кетиши мүмкүн деген суроода. Ошон үчүн биз чегараларыбызды өтө катуу бышыкташыбыз керек. Бышыктабасак болбойт. Эртеңки күнү баягы кошуна элек андай мындай деген нерсе, келишим, протокол деп баягы кол коюшуп, жок биз кошуна экенбиз, биз согушпайбыз, андай мындай деген сөз эчтекеге жарабай калышы мүмкүн. Себеби акыбал өзгөрүлүп кетиши мүмкүн. Ар жактан Тажикстанды душмандары бери сүрсө, Тажикстан бизди көздөй сүрүлөт. Ошого баратат азыркы акыбал. Ошон үчүн мен бийликке кайрылып айтар элем, өтө катуу бышыкташ керек чегараны. Эгерде азыр мурдагы эле тарихте кете берсе, кийинкиси өтө катаал болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан Кыргыз эли азыр бир мушундай болуп чогулуп, бийликти бышыктап, чегараларыбызды бышыктап, баягы тынч жашагың келсе согушка даярдан деген тарихте даяр болушубуз керек. Мына негизги ушуну айтайын дедим эле. Бул Украина менен Тажикстан булар тамыры жок өлкөлөр. Буларды баягы эле Советтер Союзу уюштурган өлкөлөр. Мунун
Мисалга биздин Кыргыз эли журтубуз миңдеген жылдар тарыхыбыз бар. Ошо Кыргызстан эли журту. А Украина менен Тажикстан булар жакынкы эле жылдары уюшулган өлкөлөр да. Ошон үчүн мен ойлоп атам, тамыры жок өлкөлөр жок болуп кетиши мүмкүн. Эми негизгиси ушул. Азыр болсо эми Кыргыз элине, журтуна дуа кылып коелу. Кудай Таалам өзү колдоп, кырсык балайдан чыгарылсын деп. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين Kırgız elini özün kollup, özün kalkar olup, rahmet yaratkın. Amin. Allahu Akbar.